Assalamu алейкум, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз менин айылым көрсөтүүсү Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Актурпак айыл аймагынын Миң Чынар айылына келип отурабыз. Бүгүн сиздерге ушул айылдын бир күндүк жашоосун чалдып берүүгө аракет кылабыз. Биз менен бирге болсоңуздар, кызыктын баары алдыда. Бул айылда моундай Чынар бак бар экен. Айылдын аталы ушул бакка коюлган деп атат. Ушул жакта аксакалдар жүрүп сурап көрөбүз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кегеле балдар. Абалар кандайсыздар? Алейкум ассалам. Кандай жаксыңарбы? Тинчсиңарбы? Бул Чынар теректерди аралап эс алып жүрөт окшойсуздар абалар, а? Айылда бир ойда, салкында. Сонун. Айылда жашоо кандай болуп атат абалар? Айылда жашоо жакшы болуп атат азыр. Бары бар. Бар жок бар. Эгин тиген ам жок бар азыр баары. Жетишелик. Балдар, неберелер чоңоюп, колдон ишти алып бош калдык деңиз. Балдар ишти алып калды, бош калдык да. Пенсияда эс алып бирөөдө. Жакшы. Абалар, бул айыл ушул мынау Чынар бактын атына коюлган деп угуп келип атам да. Чындыгында ушундайбы? Бул жерде ушул Миң Чынар эгилгенби? Бул тарыхы кандай болгон бул айылдын? Бул тарыхы ошол жүргөндө ачылгандан кийин Кыргыз мамлекетинин ошол молдагы ишмерлери, министрлери, өкмөт башчылары ошол келишип, ошол жерди Миң Чынар болсун деп Миң Чынар деп кетишкен. Темирбек Кошоев, Усубалиев, ошол малда биринчи райком секретары отурган Мухтар Нургазиев, биздин ошол малда совхоздун директору Орун Абдрахманов, ошетте баары жетекчилер келишип, ушул Миң Чынар деп ушуну атап кетишкен. Жаңы үй салынган пайыт. 79-жылы эгилген бул. Өзү Миң Чынар 76-жылдан баштап салынган да. Бул аймак ошо 1976-жылдан баштап өздөштүрүлө баштаган да, үйлөр салынып, жаңы конуштар кирип, Анан бул негизи Кыргыз мамлекетинин ушунчалык акылмандуулугу, башкалыгы кандайдыр? Элге ушул 33 000 гектар жерди ушул өздөштүрүш деген өзү немеден бул ысырдын мезгилде ошол жактан пул бөлүнүш керек экен эndi ол. Ончо мынча бөлүнүп болбойт экен ол. Ошол биздин ошол малда премьер-министрибиз Султан Ибраим ошону бөлдүрүп келип, ошол 72-жылдан баштап ушул мындай эле кандай десем бул жер тегиз эмес эле да, бул жөнөкөл бир ушундай сайлар, ушундай тоолар, ушундай бир мал жайыт, ыңгайсыз мал жайыт жер болгон да бул энд. Ошону тегиздетип, ошол бир түшкөндө ошол жер канча трактор түшөт, 100 трактор түшкөнбү, канча булдозер менен ошол немелер менен скреплерлерин ошол бир сүрүп кеп-тегиз кылып алып кетишип, анан ошол 76-жылдан баштап эгишти башташкан. 76-жылда эгишти. Жакшы, анан бул жерде уруулардан болсо, Жогосек бостон, Тейит, уруулар бардыгы келишип, Алайдан келишип, Баткенден келишип, мына Субойдан келишип, Саркамыш деген жерибизден келишип, бардыгы ошол жерде жашап калышы, жашоо жакшы. Аракетибизге баглык да энди. Биз мамлекетибизге ыраазы эле болуп коюп атабыз азыр энди. Жакшы эле энди. Ушунчалык мамлекетибиз бар экен, ушунчалык бизде карап, ушунчалык неме кылышып ататтар. Бул элдин бир бактысы да, жаштардын бактысы. Биз ушул малда 20 жаш эдик. Азыр энди 70-тен ашып кеттик. Көрүп билип турабыз, кайсы мезгил кандай экен, эң жакшы болуп ушундай болуп атат да балдар. Жакшы. Алар бул бакты аябай жакшы карапсыздар, Бүгүнкү күнгө чейин көгөрүп, саны деле жоголбоптур менимче. Чынарды эккенде Кударамада төрөлүгү бар эди. Ошо тапшырганда ошо 3-4 жыл малам киргизбей, сууну карап, бир дана эле кургатпай көктөттү да ошол. Ошондо Миң Чынар аты ошонон коюлуп калган. Миң Чынар эгилди, аты Миң Чынар болсун деп. Бар болуңуздар. Жигиттер жакшы. Биз дагы айылды кыдырып, жакшыраак сөздөр чыгарган. Жакшы бир айылдын жакшы жактарын көрүп кетели, Мына көргөн жактарды барып көргүлөй. Жакшы жерлер көрсөтүп чыгара бересиңер энди. Жакшы эс алып жүрүңүздөр. Миң Чынар айылы Актурпак айыл аймагынын курамына кирип, эң чоң айылдардын бири. 875 кожолук, 5000ге жакын калк жашайт. Социалдык объектилерден 3 мектеп, 1 балабакча, китепкана, спорт аянтчалары, сейилбак, мечит, калкты тийилүүчү соода түйүндөр бар. Эл тили негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенет. Миң Чынар айылында бүгүнкү күндө
Şu jogorku dengelde çeşile turan bir eң чоң көйгөй бар. Бул элди таза суу менен камсыз кылуу. Чындыгында чоң айыл, бирок ошо таза суу маселеси көйгөй болуп келет бүгүнкү күнгө чейин. Биз быйылгы жылдан ошол Мынчынар айылына, ошол Актурпак айыл өкмөтүнүн башка айылдарына дагы таза суу тартуу боюнча долбоорду даярдауга азыр биз архитектуралык жана башка иш кагаздарын даярдап атабыз. Быйылгы жылга ошол долбоорлорду даярдасак, ошол мамлекет тарабынан ошол айылдарга таза суу тартып берген мүмкүнчүлүккө бир колдоо көрсөтүп койгондо өтө жакшы болот эле. Эң негизи көйгөйлөрдүн бири ушундай болуп атат бизде. Андан сырткары Мынчынар айылында быйыл мамлекеттик стимулдөөчү гранттан Төралиев орто мектебине кошумча жаңы окуучуларга ашкана куруп берип атабыз. Бул да жакшы бир жетишкендик болуп атат. Андан сырткары дагы айылыбыздагы жаңы аялдар үчүн фитнес клубтар ачып берип атабыз. Бул да жетишкендик. Ошол эле мезгилде Мынчынар айылындагы жаңы кодушу бар. Мынчынар аэропорт участкасы деп коебуз. Жаңы кожолуктар орношуп, жаштар көбөйүп, дагы бир чоң мектеп өтө зарыл болуп аткан мезгил болуп атат. Мына 2023 жылы эле 120 орундуу жаңы мектеп ишке берген элек. Бүгүнкү күндө уже бала толуп, уже 500 окуучу болуп, уже дагы чоңураак мектепке муктаждык жаралып атат. Ушул нерселер бизде көйгөй болуп атат. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшы, жакшы. Жакшысыздарбы? Келиңиздер. Assalamu alaikum. Кырмат болсун. Жолуңуздар болсун. Рахмат. Бу шалы канча айрым тектиңиз? 1,5 гектар. 1,5 гектар? Бу азыр заманбап болуп, техника менен оруп калыпсыздар. Ооба, азыр оңой болуп калды ушинтип. Жакшы. Мурун кол менен орусуздар. Мурда колдо орабыз. Азыр 1,5 гектардан канча күрүч алайын деп турасыз? 5 тоннадан 6 тоннага чейин. Таза күрүч, Ооба. Чедирек туруп алайлы. Ага, бу кайсы сортун эктиңиз? Узурос деген сорт. Бул жакта жакшы кетеби? Жакшы, ооба. Түшүндүрүүгү жакшы. Жакшы түшүндүрүү. Мен азыр могу таланы кыдырып жүрүп байкадым да, могу арткандарындагы пресстейт турбайсыздар. Ооба. Пресстеп малга берилет булар. Малга тоюп болот. Ооба. Мал жакшы жейт. Азыр могу техниканы айдаган жигитке айтпайсызбы, бир сурап көрөйлү, Айт. Азыр келсин. Калса өлчөп берейин да. Азыр келсин. Assalamu alaikum. Бул комбайн не деп атат бул? Өзгөчө го бу? Бул Кытай комбайн деп аталат да. Маскаңызды алып албайсызбы? Маска кийбесе болбойт да эми, Кийбесе болбойт да, чаңды караң. Ушундай. О, жаныңызга чыга токсойм, Техникаңыз менен таанышып дегендей. Көрүңүздөр. Бир күндө канча аянтты оруп бүтөсүз? Бир күндө комбайн бузулбай турса 2 гектар орса болот. 2 гектар, 2 гектар, ооба. Жакшы. О, Шал тик болсо. Онда көтөрүп турабыз, Канча тонна батат буга эми? Так, 20 бир оргондо 25 кап. 25 кап? 25 кап шалы батат. Мого, Күрөк, ооба. Аны тракторго төгүп бересиздер? Тракторго төгүп беребиз. Азыр бунуңуз толуп калдыбы? Ооба, толду. Төккөнүңүздү бир көрөйлү анда. Төккөнүбүз. Сиздин баягы күнүмдүк ишиңизди артка тартпай, иштен калтырбайлы, Толду. Жүргүзө бериңиз. Чоң кырман экен бул жарыш. Assalamu alaikum. Түшүм мол болсун. Жолуңуз оң болсун. Келиңиздер. Кадайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Тиричсиздар? Амансызбы? Аман. О, кургап калыптыр, Куруду. Жыйнап атасыз. Жыйнап атабыз. Канча күн кургатасыз? 4 күндө куруду. 5-күнү каптап атабыз.
Асфалга жайбасак ham иланчысын кылып курутуп атабыз. Тиктегени ушу шалы да энди. Канча аян тегип, канча түшүм алдыңыз? Мен эми ошо 1 гектардан 3 тонна күрүч алам деген оюм бар. Кудай кааласа ошондой ой бар. 3 тонна сак, 3 тонна, 3,5 тонна сак болот иншалла. Кудайым берген баракасын берсин. Башка жылдарга салыштырмалуу быйыл жакшы элеби? Быйыл жакшы эле, жылда эле ошо карашка баалык да энди. Жакшы карасаңыз, түшүмдү көп берет. Карашка баалык. Коюңуз, жумушуңузду албайын, мен да жардам берейин, келиңиз. Чарчаган окшойсуз. Жок, чарчаганым жок. Үстүбүз чаң болот, бизди караң ушу чаң болуп, ал чаң болот азыр. Биз дагы дыйкандын бир түйшүгүн көрөлү да. Майли, шайтан менен синдирип коеюн дейсиз. Азыр агама жардам берип коеюн. Каптан алып келбейсизби? Аман. Мына, кол тийгизип коеюн дейсиз, а? Кайерден келдиңиз? Оштон келдик. Жакшы. Оякта ham шалып алып сен керек, а? Ошто. Баягыдай кышлагыда. Өзгөндөй кет да. Өзгөндө кет, а? Бул бир капка канча батат? 25 кило, 27 килога чейин батат. Шалы. Шалысы, күрүчү оорураак болот да бирок. Күрүчү оорураак болот. Кандай шалы деп. Я. Asıl деген şalı. Bu asıl деген şalı. Beraber Муну сапырып кургатасыздарбы? Yok, жөн эле. Жай элеби? Аралаштырабыз. Аралаштырасыздар. Yok, күрүчүбүз арзан болуп атат. Расходуну ham Азыр канча болуп атат? эң пасы 100 да. Күрүч арзан болуп атат. Расходуну ham көтөрбөй калат ошончо. Дыйканга эле кыйын да. Мээнети күчтеңиз, а? Жыйнап алсак эртең жамыр көрсөтүп атат. Бул жамырга тийсе окшак кылып калат. Болбой калат да. Ой калат, окшак кылып калат. Келиде уруп атканда окшак кылып калат. Жамырга тийгизе койбош керек да муну. Анда коюңуздар, жумушуңуздарды кылыңыздар анда. Майда рахмат, ишкерсиз. Азыр агаларыбыз айтып атат, бүгүнкү күнү сушилка чыгып кетти деп атат. Азыр сушилкасын да көрөбүз, ак жуазын да көрөбүз. Ак жуаз жакын эле жерде таап алсак болот да. Жакын. Мына айылбашыбыз кетет. О, мешоктор менен уже бул жака курук шалы түшөт да. Кургатылган колядан алып келишип эле бул жака сразу төгүшөт. Ачып туруп эле, мына озун чечип туруп. Сразу төгүшө берет. Мондай кылышат. Nereye? Alışat da bu jaka sırası tögö öğret. Bul jak buyaktan түшүп туруп, лента менен көтөрүлүп, бул жакта рисарушка деп коет. Сыкма. Сыкмадан мына өзүңүз көрүп тургандай сырты толук арчылбай туруп чыгат да. Толук арчылбайт. Мына көрүп турасыз кызылдарынычы. Анан бул жактан уже мына робот деп коебуз, келилер. Бул жактан алып турушуп эле уже рисарушкадан чыккандан кийин мына кели деп коет роботтор. Анан баягы өзүңүз көргөндө кызылдары бар го. Толук арчылган эмес да. Мынаудан уже полностью арчылып чыгат. Толук арчылат, а? Толук арчылып чыгат. Ол күрүч даярбы ошондо? Жок, даяр эмес. Бул даяр эмес еще. Бул жактан бүткөндөн кийин 3-4 саат турат. Роботтордо келиде 3-4 саат тургандан кийин уже бул жактан алып турушуп, анан буякта элгектерибиз бар. Элгенип чыккандан кийин иригини ирик, майдасыны майда кылып туруп, элге берет. Анан уже готовый десек болот. Болдобу? Мына элгекте, Мына элгектен элгенип чыгат. Ириги ирик, майдасы майда болуп отдельный чыгат. Анан уже готовый күрүч болуп чыгат да. Эки башка болуп чыга ошондо? Ириктери мына сыртында кетет да. Майдадан астыга түшүп кетет да, ар жактан чыгат. Ооба. Анан мен сиздерге азыр өзүбүздүн баягы ПР-2 долбоорунан проект регионального экономического развития деп кредит алганбыз 1%.
Дүйнөлүк банктан өкмөттүн жардамы менен, Аристин колдоосу жардамы менен азыр сиздерге дыйканчылыкка техника алганбыз, комбайн, трактор, мини завод по переработке риса, упаковочный станокторду азыр сизге көрсөтүп кетем, тааныштырып. Бул сиз айткандай баягындай аппак болуп, шлифованный болуп чыгат да, бул. Бул өзүңүз азыр бул заманбап. Заманбап, да. Азыр мен сизге эски. Бул эски методдагы, бул жаңы методдагы. Өзүңүз көргөндөй баягындай бункер, бул жактан шалыны салынат. Шалы салынып, анан лента менен көтөрүлүп чыгып, бул жерден баягы таш, маш, калибровка. Таштарын терип, дагы лента менен нар жакка түшөт. Нар жакка түшкөндөн кийин уже бул жактан баягы кызылдары дедик го. Ошолорун дагы терет дагы, бул жактан таза шлифованный күрүч чыгат уже. А наркы кызылдары дагы обратно келип тазаланып чыга берет, айланыпчы. Бул жерден агын кызыл иргейип ошондо. Ооба, өзү элгеп, эгерде аг калып кеткен болсо, дагы обратно айдап туруп, бул жактан уже дагы таза кылып чыгарып берет да. Анан дагы бунун жакшы жери 1 саатыга 1 тонна 200 1 саатыга 1 тонна 200 килограммды чыгарып берет да. Өзүңүз жана көрүп кеткендей, этап менен болуп атпайбы? А бунда бир саласың, короче, 4 в 1 деп коелу. 4 в 1. Таштарын дагы терет, бир аткарат. Бир аткарат, бирок бат аткарат. Бат аткарат. 1 саатка 1 тонна 200. Эски методко караганда. Эски, да. Ошондой. Бирок бул жерде упаковка кылбайт, упаковка. Жок, упаковканы нар жакта мен сиздерге аздагы көрсөтүп берем. Ошону көрсөтөйлү. Казбек мырза, өзүңүз баягы көрсөтүп кеткендей, ушул күрүчтү нар жактан баягы рисарушкадан чыккандан кийин бул жакка келип салабыз. Муну 1 килограммга чейин бул станогубуз, а наркысы 5 килограммга чейин. Но жана жактан чыккан даяр күрүч. Даяр готовый, да. Көрдүңүз, аппак күрүч. Шлифованный уже ак күрүч. Бул лента менен көтөрүлүп чыгат. Лента менен бул жактан өзү көтөрүлүп чыгып, эки таразасы бар. Эки таразасы бар, ооба. Эки тараза толгондон кийин автоматически сигнал берет бул жаккачы. Мына лента өзү токтойт. Тараза толгондон кийин. Тараза азайса, автоматически өзү иштейт, бул жактан таштай берет, чыгып. Анан бул мынаусы таразанын эмес, көрдүңүзбү? По 900 граммов. Бул евро стандарттагы 900 граммдан, өзү 800-900 граммда. Ошого биз 900 кылып койгонбуз. Мына таразасыбыз готовый азыр. Бияктан стартты бассак уже чыга берет. Азыр сизге көрсөтөмүн. Так. 4. Уже готовый. Стартты бастык. Böyle басып. Тараза, мына кетти уже. Мына. Готовый уже. Ондай количествоны берип коебуз, канча штук деп. Айтсак ошол количествоны чыгара берет сразу, готовый кылып. Бияктан эле вообще жеңил да бул процедура. Бастың и все. Сиздер бул жерден буйрук берип эле карап эле туруп кетсиздер да. Век технологии дегенде 21-кылым азыр тараза толот, басып коебуз канча количество, чыгара берет сразу. Бул чоңунан да, 3 килограммга чейин. Бул чоңунан да. Уже готовый. Сразу чыга берет. Тараза толду, бастың сразу чыгара берет. Азыр ушул бойдон кайсы жактарга экспорттоп атат? Так, азыркы күндө Америка, Россия, Өзбекстанга. Анан жетекчибиз Алина Курсановна азыркы күндө Бишкекке, Борборго кетти. Корея өлкөсүнөн кореецтер келип, ошол биздин күрүчкө кызыгышып, ошолор менен переговор жүргүзгөнү кетти. Эгерде жакшы болуп, эме болуп калса, ошолор дагы кызыктар экен биздин күрүчкөчү. Корея өлкөсүнө дагы Корея өлкөсүнө чыгарууга азыр мүмкүнчүлүктөр болуп атат экен да. Да. О, атайын этикеттер жабыштырылат экен да. Бияктан алып туруп эле сразу этикеткаларына. Атамекендик өндүрүшкө салым кошуп коелу. Ушундай болобу? Ошондой. Коробкаларга салып,
упаковкалар болду, все. Азыр ушунун баасы 1 килограмм 100 канча сом турат? Так, 180 сом. Сортуга карап, дейми? Да, смотря какой сорт. Но сорту канча турат ушунда? Бунуку 200 сом. 200дөн. Сортунан да эми? Жок, бул лазер. Жакшы сорт 250 сом. Айылдын брендине айланган күрүштүн түйшүгү менен таанышып, учурда чет жакка экспорттолуп жатканын көрүп кубандым. Айылдыктар мээнеткеч жана ынтымактуу тура. Элдер бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, орчундуу маселелерин өздөрү чечип алганы таң калтырбай койбойт. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр айылдын аксакалы Бердикулова менен ушул көчө кезип жүргөн кербесим. Бул айыл өтө ынтымактуу эл экен. Азыр абадан ынтымак менен биргеликте кандай жумуштарды бүтүрүп атышат, аткарып атышат сурап келебиз. Аба кандай иштерди бүтүрүп атасыздар? Бул эл демилгечи деп атат. Өзүңүз башында турат экенсиз. Ооба, эл демилгечи. Элибиз ынтымак. Айткан себеби мына 2 жылдан бери элибиз өзү демилге көтөрүп, ошо айылдын ичине 6 километр жерди асфальт кылайлык деп демилге көтөргөнбүз. Ошол жердеги өзгө ток адамдар акчасынан көрө жардам берип, ортодогулар ар кандай өзүнүн ыктыяры менен дараметке жараша салым салынган жок. Дараметке жараша şu жолго салым кошту. Бизге жакындан жардам берген жергиликтүү айыл өкмөт биздин элди көрүп, бизге өтө дагы көп салымын кошуп атат. Ошентип ички жолго өзүбүздүн элдин демилгеси менен, өкмөттүн жардамы менен ошол жолдор болуп атат да. Азыр ошо 6 километр көчөңүздөрдүн жалпысы бүтүп калдыбы? Ошонун 3 километр эле бүттү. Калган дагы 3 километр мына шагалдарды салып, мына да ярдаш асфальтка. О, даярдап коюштур. Даяр болуп турат. Мындай 4 көчө болуп, мына жерде глобус пайда болуп, круговой движение пайда болуп, бул жерлерде жарыктануулар бүт бары элдин салымы менен, элдин демилгеси менен şu иштер айылды шаарга айландырабыз, шаарга теңейбиз деген элдин бир немеси бар да, инициативасы бар. Неме дем күчү бар дегенсиз? Дем күчү бар да ошондой. Могу көчөңүздөр аябай кең болот экен да ошондо, Бул жака өзүнчө бир багыт, аркы бет менен бир багыт болду. Бул жака бир багыт болуп, келип туруп 4 көчөгө келип, айланма жол болуп калды. Бул айланма жолго ортого мындай кенен жол анча-мынча шаарда жок. Ооба, караң. Элдер дагы баягы чыгып алган эмес экен, жакшы. Ооба, чыгып алган эмес, чыккандагы алышты. Кээ бирлер чыгып, дарактар башкалар чыггандары hem эле өзү эле түшүнүп, өзү эле алып, буга чейин эле болгон бул. 2 жылдан эле болуп, даярдап көргөнбүз да буга. Негизинен эле элди ынтымак болсо эл. Бул мындан башка иштер бардыгы бүтө бермек да. Ошон үчүн көп жылдан бери бул жерде мен имам болуп иштедим дагы, элди башына бириктирип, ынтымакка чакырып, ушул иштер болду. Негизинен ушундай. Айылдын тазалыгына да көңүл бурупсуздар, Ооба. Айылдын тазалыгына айыл көрдүңүздөр, мына таза. Ар жерге баягы мусор топтогон урналарды жасап, куруп, балдарыбыз ham, мына окуучуларыбыз ham мектепке кетип атган жердеги таштандыларды алып, ошол мусор ящикке таштап үйрөндү да. Баалыгына үйрөндү. Мурда жок болгон, кийин болгондон кийин уже элдер үйрөнөт экен, балдарыбыз ham үйрөнөт экен. Азыр мына көрүп тургандай айылыбыз таза болуп турат да. Бул дагы элди ынтымакка чакырсаң бар болор экен да. Бар болуңуз. Аба, ишиңизге ийгилик. Чындыгында бул айылды, элди уюштуруш аябагандай кыйын. Баягы 2 адамдын башын бириктириш дагы өтө чоң иш дегендей. Биргеликте айылды өнүктүрүп жүрө бериңиздер абалар. Рахмат. Бар болуңуз. Ошондой болсун, рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Айыл аралап жүрүп Токтогон апанын ууз чеберчилиги менен таанышып калдым. Унутта калып бара жаткан улуттук баалуулуктарды айылга жайылтып жатыптыр. Мисалы мына таалар бардыгы кылдан токулган.
Буларды өтө баалай билиш керек. Эчкинин кылыны ийрип, мунан таар чыгарышып, мындай ат жабдыктарды тигип, ата бабалардан калган мурастарды үстүдөн мен ушунчалык өзүм тикке турам да, мисалы. Өзүм аракетим ошондой неме, анан өкмөттө кандай иш-чаралар болсо өзүм активдүү катышка аракет кылам. Кече күнү 28 күнү Токтогулда Терме акылдын айдыңы, курак элдин байлыгы деген фестиваль болду. Ошо фестивалга барып, ушул алактарымды алып барып, ошонун 1-орунга ээ болуп, бул жерде сыйлыкка ээ болуп келдим. Бүгүнкү күндө кыз келиндер, жаштардын кармануусу кандай болуп атат? Биз энелер көбүнчө ушул койдун жүнү боюнча элге кыздарыбызга, мисалда үй бүлөбүзгө эле шуну мындай ийрилет, мынтип токулат дей берсең, баягылар кулакка кирет. Менин өзүмдүн неберем көбүнчө аракет жасайт да. Ойлоп көрсөм, мундан алдыңкы кыздарым күйгө тийип кетти, кызым мисалы, булар колөнөрчүлүккө ончолук эле баа бербеди деп ойлойм да. Кийин анан мен өзүм токуп, күндөн күнгө шуну жүндүн эмне кыласам жок, кичине жүн болсо топ-топ коюп, кичине боеп коюп, кичине немелерди алып берсем, баягыдан жаштардын жүрөгү ойгонот экен. Баягы неберем өзүгө баягы колөнөрчүлүктү кылып, бир күн анан мени сүйүнтүп көтөрүп келди. Мен колдоном дейт, нары кызыбыз, атамдын боз үйү менен мен сыймыктанамын, ушунчалык боз үйү барлыгы мен билбеппин деген уже жүрөгү ойгонду да баягы жаштардачы. Жүрөгү ойгондон кийин өзүбүздөн курсам болдук. Себеп дегенде улантыш керек да мунучу. Жаштар биз азыр баалабашы мүмкүн. Кийин келечекте бул сөзсүз бааланат деп ишенем да. Токтокон апанын кол өнөрчүлүгүнө бали дедим. Андан ары айылда аялдарга арналган атайын машыгуучу жайды көрүп, баш бактым. Апалар ден соолуктарын чындап машыгып жатышыптыр. Омнечке бул аялдарга кам көрүүнү кантип түзүп алдыңыздар анан? Биз аялдар ден соолугу үчүн деген долбоорго катышып, ошодон 2-4 аял жазылганбыз Актурпак айыл өкмөтүнөн. Баткенге барып 2 күндө окудук. Ал жерде бизде ошо фитнес клуб боюнча ар түрдүү сабактарды өтүштүлөр. Гүлкайыр деген кыз, Гүлнара деген кыздар, эжекелер. Ошолор менен кийин ар кимибиз өзүбүзчө ден соолук, аялдардын ден соолугуна кандай кам көрүү дегенде биз ошол бир эжеке менен мен ушул фитнес клубду тандадык. Аялдар үчүн. Азыр бул айылдын бүт эле апалары келет да? Келишип атат. Бизде ошо келиндер 30 жаштан 60 жашка чейин келишип ататтар. 60 жашка чейин келишип ататтар. Эми онун карылары саат менен келишеттер. Көбүрөөк кечеси келишеттер, кечке. Тамактан кийин келишеттер. Ошо жакшыбы анан? Жакшы. Биз ачылганына 1 ай болду, токтоосуз келип атабыз, өзгөрүүлөр бар. Өзгөрүүлөр бар. Өзгөрүүлөр бар. Ден соолуктар чыңалып атат. Аялдар баарыга жагып атат дегендей келишип, ойношуп кетишип ататтар. Айтпа жана дени сак, дени сак энеден дени сак бала дейт. Ошон үчүн биз ушул долбоордо ушул теманы тандап, ушу фитнес клубту аялдарыбыз үчүн, аялдардын ден соолугу үчүн ачып бердик да. Күрүштөн чыккан топон деп коет, Анан бул сынч блок каяктан келди бул идея? Таң калып атам. Биз буну кичинебизде атабыз менен чогуу иштеп жүргөндө Рамал атабыз менен жанагы жыгаштарды, айнек терезелерди жасайт элек да. Ошолорду жасаганда станоктон чыкканда опилкалар көп чыкчу. Ошо кичине кезинде эле ушул опилканы ушул жумушта жүрүп, мындай кармап, ушу бирдемке жасаш керек деп, андан кийин убакыт өттү, чоңойдук, стройкаларда иштедик. Анан бүт ушул стройкада болгон суроо талаптарды дагы көрдүк, минустарды дагы көрдүк. Бүт эле химия, зыяндуу материалдар, и то башка өлкөлөрдөн келет. Экологиясы таза. Биринчиден, бунан эч бир химикат мындай жыт-быт чыкпайт. Болгон ушул топурак, семен, топон, атайын өзүнүн бир клейи бар. Ал дагы натуральный клей, бишкектен даярдатабыз. Ошону аралаштырып, бул жакта процессте дагы көрсөтөбүз. Көрбөйлү ошо жеринен, жүрүңүз. Мына азыр биринчи даярдап аткан заказдарыбызды Чоң Алайга жөнөтөбүз. Чоң Алайга ошо
Азыр бизге сынч блок кандай болуп даярдалат? Өзүңүз көрсөтүп айтып берсеңиз, Макул. Бул жерге топурак келип түшөт. Бул жакка цемент келип түшөт. Бул жакка? Цементти, топуракты ушул пневматикалык кысма айдап коет. Ушу менен алып, жумушчуларга жеңил болушу. Мешалканын үстүнө коет. Бул жерде раствор даяр болот. Күн топурак, суу, цемент менен кошулуп даяр болгондон кийин лента менен мешалка коет. Менимче даяр болгон сырьёну азыр мына ушул жака пресстеп кысып чыгарат. Бул оңой эле? Биз алдыңкы станокторду өзүбүз жасап жүргөнбүзчү. Анан бул станокту биринчи жолу ушул Кытайдан заказ берип жасаттык. Ишке биротоло жеңил болот экен. Ушундай жогорку басымда выбор пресс деп коет. Ушинтип пресстелип чыгат. Анан бул жактан даяр болгон блокту араба менен алып барып ушул местага жаябыз. Кайрадан эле ушул процесс. Такта коюлат, түшүлөт, салынат. Ушундай сынч блоктор даяр болот. Кургатылат анан. Ушундай. Көрөлү? Размерлери кандай болот ошондо? Размер азыр бир чыкканда ушундай 2 чоң, бир кичине чыгат. Бунун размери мынабысы кичинеси 15-тиги, бул 30-дугу. 30-дуктун үйдүн сырткы дубалына иштетет. Анан комнаталарды бөлгөндө буну кырынча кылып койсо, комнатага 20 сантиметрден болуп калат. Бул 15-тиктен кырынча кылып койсо, 20 болуп калат. Беркинде койсо 15 болот. Бергинде болсо 15 болот, экөөнү койсо 30 болуп калат. Анан ушул чоңду кесип бөлүп жаргыча мына кичинени атайын ушундай чыгарганбыз. Анан бийигирээк алып бергенде ушул кичинеге дагы алып бериш оңой усталарга. Баягы бизде Кыргызда илгертен дубалга бир нерсе илип үйрөнүп калганбыз го. Ошого дубалга бир нерсе каксаң эле сынып кетпейби, кармабайт экен деген сөздөр болот го. Жок, бул кармайт. Мен сиздерге болсом эксперимент кылып көрсөтүп берейин. Бир мыкты кагып. Мыгыңыз бар экен бул жакта? Мыктагым бар, саморездегим бар. Азыр экөөнү тең көрсөтөбүз. Мисалы, бул саморез. Бишини саморез. Бирөөнү дагы катырып койсо болот. Олмук. Бул блоктор чыкканы эч канча болбоду. Өзүм жакшы кургай элек экен, Кургай элек. Так, сиздерге көргөзүп көрсөтөйүн да мынакей. Болот. Мыкты дагы кармайт. Көтөрөт экен, Бүт стенди, гарнитурларды, аристондорду иле берсе болот. Сон, азаматсыз. Ийгилик. Рахмат. Кардарларыңыз сүйүнүп жүрөсүн. Рахмат. Жанагы өртөлүп, ташталып, керексиз болуп калган буюмдан ушундай керектүү буюм жасап атыптыр. Бул да болсо чоң өндүрүш десек болот. Бар болуңуздар. Жылуу болот экен да кышында. Салкын. Вентилятор иштейт. Намазканага китеп деген бар, Китеп окуу олтурса да болот экен да. Мейлиңиздер, мен унаам келип калып окшойт. Бар болуңуздар. Сиздерге келип. Сонун жасалыппыз. Мынаке, көрүүчүлөр, Миңчинар айылында мына ушундай аялдамаларды айыл эли өзү эле демилгелеп жасап алыптыр. Алама жол айылдан башталат. Чындап эле алама жол мына ушундай кичинекей чакан айылдардан мына ушундай демилгелүү иштер менен башталат десек болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушун менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирибиз Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Актурпак айыл аймагынын Миңчинар айылында болду. Кийинки айылдардан көрүшкөнчө аман калыңыздар. Кеттик, сонун.